Assalamu alaikum, Allah'a iman keltirgen musulman bir tuğanlar. Пайғамбарыбыз qayсы нерсеге 5тен хан сарай берилишин уада кылган жана кепилдик берген. Абу Умама радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ана заимун би байтин фи рабадил джаннати лиман таракал мираа ва ин кана мухиққа." Өзүнүкү туура болсо дагы талашып тартышууну таштаган адамга бейиштин четинен хан сарай берилүүсүнө мен кепилдик беремин дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ва би байтин фи васатил джаннати лиман таракал казиба ва ин кана мазиха. Тамашаласа да жалган айтпаган адамга бейиштин ортосунан хан сарай берилишине кепилдик беремин. Ва би байтин фи а'лал джаннати лиман хасуна хулqu. Кулк мүнөзүн оңдогон адамга бейиштин төрүнөн хан сарай берилишине кепилдик беремин. Абу Дауд. Аллахтын элчиси кепилдик берген нерсе, уада кылган нерсе сөзсүз түрдө берилет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах ага аян кылган нерсени гана айтат. Келиңиздер, пайдасы тийбеген жерде талашып тартышууну таштап, жалган айтууну таштап, алыс болуп, жана мүнөзүбүздү оңдоп, бейиштеги пайгамбарыбыз уада кылган хан сарайларга ээ болойлу. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.